Укол боюнча сурап атат балдар. Укол балдар орозон музбайт. Уколдун түрү көп. Бир укол бар балдар жамбаштан берилет, бирөө бар тамырдан берилет, бирөө бар азык болгон укол бар. Уколдун кайсы түрү болсун орозон ачпайт. Түшүнүңөрбү? Бул укол орозон ачпайт. Ал глюкоза болсо дагы орозон ачпайт. Уламалар китептерде ачык муну жазган көрсөткөн укол ооз ачпайт. Албетте адам баласы мүмкүн болсо ооз ачылгандан кийин укол алам десе жакшы нерсе, бирок ооруп аткан болсо башка болсо күндүзү деле укол алган болсо орозо ачылбайт. Орозого балдар айтканбыз манфаза асли ооздон, мурундан, кулактан, дүбүрдөн кирген болуш керек. Түшүнүңөрбү? Масам деп койду, но денеден кирген болсо ооз ачылбайт. Мисалы бир адам не кылат, ысып кеткен болсо, баары муздак сууга түшсө, ошо муздак сууда отурсаң 5 минут. Чыкканыңдан кийин денең кадимкидей эс алат. Ошол суунун таасири сага таасири тийген болот, денеңе сиңген болот, бирок ооз ачылбайт. Укол менен дагы ошондой, уколдун түрү баары эч кимиси ооз ачылбайт. Орозодо укол алса ооз ачылбайт. Хадис кудуси Аллахтын сөзүбү? Эгер Аллахтын сөзү болсо, аны эмне үчүн бирлери Курандан келбеген дейт. Хадиси кудуси дагы балдар Аллахтын сөзү. Түшүнүңөрбү? Хадис кудуси анан жөнөкөй болуп бөлүнөт. Бул дагы вахий. Куранда вахий, хадиста вахий, кудуси да вахий балдар. Ин хуа илля вахий юха. Аллахтын тарафынан келген вахийлер. Куран бул балдар китап, бул лафзан ва ма'нан бардык Аллахтын тарафынан келген. Куран исмул лин назми вал ма'на жамиан. Назымдагы, ма'нандагы бүт бардыгын камтыган нерсе Куран Карим. Экинчиси Куран матлуу деп айтылат, тилават кылынат. Куранды тилават кылган сайын эмне кылат? Сооп аласың. 10дон баштап кете берет сооп. Ар бир харфка кете берет. Бул Куран Карим. Түшүнүңөрбү? Демек Куран Карим бул ибадат, бул Куран Карим вахий. Бунун лафзы дагы, маанасы дагы Аллахтын тарафынан келген. Ибрил алейхиссалам аркылуу пайгамбарыбызга, пайгамбар аркылуу бизге келген. Экинчиси хадистер балдар. Хадистер дагы вахий. Hadis negizine ekiye bölünür. Kudusi, anan gayri kudusi olup. Hadisi kudusi degeni Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimizge özü aytat. Bunun dağın lafzı dağı, manası dağı Allah'ın taraftan gelir. Bırak bu Kur'an emes. Düşünür bu Kur'an emes. Onun için Allah tabarak ve ta'ala aytı da aytılat. Kalgan hadislerin köpçülüğü manası Allah taraftan gelir. Peygamberimizge lafzı peygamberimizden bulur. Oşol mananı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmetine beyanda beredi. Түшүнүңөрбү? Негизи хадистер аябай көп. Хадис кудустер чектелген не болот? Уламалар эсептеп чыгып, 200-270 аяк биягында хадис кудуси бар. Калган хадистер, миңдеген миллиондогон хадистер бардыгы гайры кудуси. Түшүнүңөрбү? Хадис кудуси да Аллахтын тарафынан келген. Жөнүкөй хадис да Аллахтын сөзү, бул дагы вахий, Куран да вахий. Бардыгы вахий, бирок Куран өзгөчө китеп, анда Allah'ın taraftan gelgen anda koşumça alımça bolbayt. Hadis kudusi de ошондой, бирок аны тилават кылынбайт. Тилават кылынганы Куран, тилават кылынбаганы хадиси кудуси, калганы жөнөкөй хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндаган. Түшүнүңөрбү? Assalamu alaikum устаз. Рабитта деген эмне? Көбүнчө түрк медресесинде рабитта кылышат. Ошол туурабы дейт. Рабитта деген балдар бул ошол байланыш деген сөз. Байланыш деген сөз. Бул эми тасаввуфтун бир ислахаттары балдар. Тасаввуфта ошол рабитта, тасаввуру шайх деген маселелер бар. Буну кээ бир машайхтар, кээ бир адамдарга илаж үчүн колдонгон. Бул баягы умумий кайда эмес. Түшүнүңөрбү? Негизи балдар мужахада бул максат эмес. Мужахада, тасаввуру шайх, рабитта бул максат эмес. Максат ибадат. Максат зикруллах. Allah'ın zikri. Bu neseler ошол zikriге жардам бериши мүмкүн. Ошон үчүн кылышы мүмкүн. Мукаддиматул зикр болушу мүмкүн. Негизги нерсе зикруллах. Ошон үчүн негизги нерсеге налик болуш керек. Мындай нерсеге налик болгон жакшы нерсе эмес. Негизинен сен не кыл? Зикирди бекем бол. Аллахтын зикриге бекем бол. Ошол зикир ибадат, зикир менен налик болуш керек. Тасаввуру шайх, рабита деген маселелер менен көптүлө алек болушунун кажети жок. Бул бардыгына бирдей каралбайт. Бул ошондой кээ бир инсандарга гана, баягы зехини бир жерде турбаган, баспасызда калган адамдарга гана уламалар илаж үчүн чыгарган нерсе. Бул бардыгына бирдей вазифа кылынбайт. Түшүнүктүбү? Негизги вазифа бул Аллах тааланын зикри, Кур'ан-ы Карим, истигфар, тооба. Эмне үчүн тооба сүрөсүнүн бисмилlah башталган дейт. Bunu ötkönde aytып okşoyt. Bul balдар Kur'an-ı Kerim'deki sürelerin içinde Tawba süresinde Bismillah yok.
Бул ошол тартип ошондо келген балдар. Ар бир сүрөнүн ортосундагы айырма үчүн бисмилла түшүп турган, буга келгенде түшкөн эмес. Ошон үчүн уламалар ушундай калтырган. Азыркы биздеги мусхаф Усманийде дагы ушундай калган. Bunun daha bir sebebini ulamalar aytat, düşmөгөндөн кийин кээ бир уламалар айтат, бул Тауба алдыңкы Анфалдын уландысы болушу мүмкүн дейт, кээ бирлер өзүнчө сүрөт дейт. Аллах алам, ошон үчүн буга жазылган эмес, пайгамбарыбыздан көрсөтмө болгон эмес, ошон үчүн Тауба сүрөсү бисмилласыз калган. Рассрочкага буюм алса болобу, телефон сыяктуу. Бул балдар сооданын дагы бир түрү, рассрочка деген соода көбөйүп кетти бүгүнкү күндө. Соода эки түрлүү болот негизинен. Жакшылап түшүнүп алгыла. Биринчиси нак соода. Нак соода кылдың, акча бердиң, товарды алдың. Буну нак соода деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Экинчиси насия соода. Акча бересиң, товарды кийин аласың. Насия соода. Экөө тең жайыз. Нак соода да жайыз, насия да жайыз. Бирок бүгүнкү күндө насиянын дагы бир түрү көбөйүп кетти балдар. Рассрочка деген түрү көбөйүп кетти. Буну мөөнөтүн узун кылып туруп, анан акырын бөлүп төлөйт. Bunday көрүнүш илгери аз болгон балдар. Азыркы доордо аябай көбөйдү. Адамдар эмне кылат? Бир некени алат дагы 2 айга, 3 айга, 6 айга, 1 жылга алат. Анан акырын төлөп берет. Ушул соода жайызбы, нажайызбы деген суроо көп келет. Бул соода жайыз балдар. Бул дагы насиянын бир түрү, жайыз. Бирок негизи шарттарын эске алыш керек. Эң биринчиси балдар, насия соода болгондо рассрочкага мөөнөттү белгилеш керек, биринчи шарты. Канчага алып атасың? 3 айгабы, 6 айгабы белгилеп коюш керек. Мөөнөттү белгилегенден кийин аны өзгөрткөн болбойт эми. Түшүнүңөрбү? Аны өзгөрткөн болбойт. Мөөнөт белгиледиң, кийин 6 айда төлөй албай калдың, эми дагы кошуп коеюн, үстүнө акча кошуп бер деген болбойт. Муну түшүнүп алгыла. Мөөнөт белгилеш керек, биринчи маселе. Экинчиси, ошо мөөнөт бүткөндөн кийин төлөй албай калса, үстүнө пайыз албаш керек. Түшүнүңөрбү? Эгер үстүнө пайыз албаса, мында рассрочка соодалары болот. Мисалы бир адам телефон алды, 3 айга алды. Нак алсаң 1000 сомго аласың, 10 000 сомго аласың. Насия алсаң 12 000 сомго берем деди 3 айга. Жайыз. Эми сен аны 3 айда ай сайын 3 000ден төлөп барып төлөп бүтөсүң. Жайыз. 3 ай төлөй албай калган болсоң, вакыт түгөгөндө келип алып эми сен төлөй албай калдың, сага дагы 1 ай кошомун, 1 ай мөөнөт беремин, ушуга акча кошуп бересиң десе болбойт. Түшүнүңөрбү? Күллү карзын жар нафан фахуба риба. Ошон үчүн рассрочкалардын бардыгында мөөнөттү так көрсөтсүн, 6 айлыкпы, 3 айлыкпы, келишим бекем болсун, келишим түзүлсүн жакшылап. Экинчиси мөөнөт өтүп кеткен болсо, төлөй албай калса, үстүнө пайыз кошулбасын. Ушул эки шарт табылса, бул соода боло берет. Assalamu alaikum rahmatullah. Ihlas сүрөсүнү 200 жолу окуса кандай пайда дейт? Аллах алам билбейм, бирок бул Ихлас сүрөсү балдар аябай ыйык сүрө. Кур'ан-ы Каримдин бүт магызы ушунда, Суратул Ихласта бүт бардыгы магызыны камтып алган. 3 жолу окусаң, Куранды хатым кылгандай соопко ээ болот дейт. Демек 200 жолу окусаң, миңдеген, көптөгөн 100 канча болду? 90 жолу окугандай соопко ээ болосуң иншалла. Алла таала товфик берсин. Assalamu alaikum ustaz. Менде суроо дейт. Куранда жердин формуласы келбети тоголок болуп тоголок деп келгенби деген суроо экен да. Экинчи суроо, эгерде орозо айында аял кишинин боюнда бар болсо, орозону казасын кармап береби дейт. Экинчи суроого жооп берип коелук. Орозо айында балдар аял киши боюнда бар болсо, кыйналбаса кармаганы жакшы. Өзүнө, баласына, ичиндеги баласына зыян тийбесе, орозо кармаганы жакшы. Эгерде өзүнүн ден соолугуна, баласына зыяны берет келсе, анда ал адамга үзүрлүү. Орозодон кийин, төрөгөндөн кийин ошол орозону кармап беришлик милдет. Түшүнүңөрбү? Фарз болуп эсептелет. Анан Кур'ан-ы Каримде жердин формуласы келгенби тоголок деген суроо экен. Негизи ушуну билип алгыла, Кур'ан-ы Карим балдар бул фан китеби эмес. Кур'ан-ы Карим хидаят китеби. Адамдарды адам кылыш үчүн, хидаятка алып келиш үчүн, Кудайды таанытыш үчүн келген китеп. Ошон үчүн көп эле адамдар Куранда бул барбы деп сурай берет да, илмий нерселер сурай берет. Куран негизи аны максат кылган эмес. Куран хидаятты максат кылган. Бирок Аллахтын китеби ушундай китеп балдар, кээ бир илмий максаттардагы Аллах таалам айткан. Аларга дагы ишара Кур'ан-ы Каримде билинет. Түшүнүңөрбү? Бул жерде дагы Кур'ан-ы Каримде кээ бир аяттардан ушул жердин тоголок экендиги, топ тоголок эмес, баягыдай жумуртка сыяктуу экендиги билинет ишара болуп.
Мысалы Құран-ы Керимде Аллах Субханала Тағала айтады: "Ва илал арзи кейфе буситат". Буситат деген фуришат манасында. Жерді Алла жайып қойдық деген. Жайып қойды дегені бұл жайылып жатындай жалпақ болып жатып қал деген жер емес балдар. Себебі егер жер жалпағы жайып болса, басы барсаң бір қырынан екінші қырына барып қалышың керек та. Жерді айлана бересің, жетпей айланып жүре бересің мындай. Тегерім келе бересің. Егер бір бурчу болса, анда түгеп қалыш керек эле. Түшүнүңөрбү? Демек айланганда кайра айланып келе бересин, кайра айланып келе бересин. Ушул жерден не болот? Жердин тоголок экендиги, формуласы тоголок экендиги билинет балдар. Андан сырткары Аллах Субханала Таала юкаввирул лейля ван нахар. Түндү күндү алмаштырып турабыз дейт. Күн түн алмаштырып туруш үчүн балдар бул тоголок болгон учурда гана болот. Ошондо бир тарафында күн болсо, экинчи тарафы караңгы болот. Эгер бардыгы бирдей болсо, күн бирдей тийгенде бардыгында бирдей абал болот. Түшүнүңөрбү? Бир учурда бардыгы күн же бардыгы түн болуп калат. Ошон үчүн демек жердин бир тарафы күн, ошон үчүн жарык болуп атат, бир тарафы түн. Демек ошол не болду? Жердин тоголок экендиги, формада экендигине ишара кылынат. Ошон үчүн уламалар айтат, муну эми жакында изилдедик деп атат. Жок, муну Кур'ан-ы Керимде Алла Таала алдын эле айткан. Бул бар нерсе. Муну кийин уламалар өзгөчө мына Беруни башкалар да тахкик кылып чыккан. Демек Кур'ан-ы Керимден ишаратан билинет жердин ушундай экендиги. Демек жер балдар мындай жайылып калган төшөк сыяктуу эмес. Жер балдар не сүрөтүндө тоголок, келбейза. Эгер жер сатып алса, ал жерден баалуу нерсе чыкса, ал сатып алган адамга калабы же мурдагы ээсине кайтарып бериш керекпи дейт. Эгерде баалуу нерсе чыгып калса, балдар сатып алган нерсе ушул адамдыкы болот негизи. Эгерде көмүлбөгөн болсо, түшүнүңөрбү? Эгер көмүлгөн болсо, анда биринчи саткан адамдыкы болот. Ал бечара байлыгынын көмүп кетип калып унутуп калган болсо, аныкы болот. Бирок жери сатты, сен жерди бама фихан сатып алдың да ошол жерде. Анан каззаң баягы хилкаттан жаралган нерселер бар. Ошолор чыгып калса, ал сеники болот. Көмүлгөн нерсе болсо, аныкы болот. Түшүнүңөрбү? Бир аялдын күйөөсү чет мамлекетке кетип, дайынсыз жоголду. 2 жылдан кийин өлдү деген кабар келди. Ошол аял жоголгон күйөөсүнүн байкесине турмушка чыкты. Чыккандан кийин өлдү деген күйөөсү келди. Никеси эмне болот дейт. Өлтүрүп кайра тирилтипсиңер да. Жоголду деген кабар тастыкталган болсо, тастыкталгандан кийин бул күйөөсүнүн жолдошу байкесине турмушка чыкса болот. Кийин келип калса, эми мындай ыктылаф бар уламалардан. Кээ бир уламалар бузуп кайра тийсин, кээ бир уламалар кала берсин деген. Кала берсин дегени себеби жоголду деген кабар келди. Ал ошонун негизинде идданы бүтүрдү, чыгарды. Кабар тастыкталгандан кийинки маселе. Анда бунун экинчи аял болуп калат. Эгерде жоголду деген тастыктабастан туруп тийип алган болсо, анда биринчи менен кайра жашаганга туура келет. Бул талагын берет, кайра биринчи менен жашайт. Түшүнүңөрбү? Эгер каза намаз көп болсо, сүннөт намаздарды окубай каза окуса болобу дейт. Жок, сүннөттөр аз эле балдар. Болгону 5 намазда 12 рекет эле сүннөт бар. Сүннөттү муаккадан окуш керек. Нафилдерди окубастан туруп, казаны окуса болот. Казаны биринчи аракет кылыш керек. Бирок сүннөт муакканы таштабагыла. Кийимде арабча, Курандагы Рамазан, сабыр сыяктуу сөздөр менен даратканага кирсе болобу дейт. Ушундай кийимдер барбы? Эми бул Рамазан, сабыр деген балдар бул Куран эмес, бул. Куранда келген сөздөр, бирок ал жерде Куран эмес. Ошон үчүн таратканага кирсе болот. Ассаламу алейкум. Эч кимге ишенбейм деген туурабы дейт. Ишенбейм деген туурабы эч кимге. Бул эмнени сурап атат? Негизи бул каралат. Кимге айтып атат, эмнени айтып атат, ошого байланыштуу болот. Түшүнүктүүбү? Негизи адам өзүгө тың болуш керек, бекем болуш керек. Анан ишенбейм деген туура эмес, ишениш керек. Аллага, Алланын пайгамбарларга, уламаларга, салих инсандарга, чынчыл адамдардын айткан сөздөрүнө, берген маалыматтарына ишениш керек. Устаз, азыркы күндө көпчүлүк кыз-келиндер чет мамлекетке иштегени, окуганы махрамсыз кетип жатышат. Ушунун кандай зыяндары бар?
үй бүлөгө, мамлекетке, динибизге канчалык зыяны бар дейт. Зыяны аябай көп балдар, аябай көп. Ушул бузукунун бардыгы махрам жок болгон себептүү болуп атат. Махрамсыз жок болгон себептүү ошол бузуку, зына, уятсыздыктын баары ушундан келип чыгып атат. Ошон үчүн шариятыбызда өтө жакшы нерсе кылган шарият. Ошол кыз баланы, аялдарды махрамсыз бала жеткенден кийин сафарга чыкпасын деген. Окуганга дагы, ибадатка дагы, иштегенге дагы махрам болуш шарт. Масафай сафардан чыкса иштегенге барабы, окуганы барабы, же ибадатка барабы, айырма жок, махрам менен барыш керек. Махрамсыз барса, бузукунун баары ушундан чыгат. Ошон үчүн шариятыбыз ким иман келтирсе Аллага, ахирет күнүнө, ал аялга, ал эркекке, неге аял киши өз сафар кылбасын деген. Махрам менен кылсын деген. Махрам менен барышлык зарыл балдар, өтө зарыл. Махрамсыз барганга, окуганга барбасын. Эгерде шариятыбыз айтат, махрамы жок болсо, хаж да кылбасын дейт, умра да кылбасын дейт. Махрамы жок болсо, окубай эле койсун дейт. Анан аялдарды балдар иштеткенге жибербеш керек. Аялдарды багуу, балагатка жетип, турмушка чыкканга чейин ата-энесинин милдети. Атанын милдети. Турмушка чыккандан кийин ошо жолдошунун, күйөөсүнүн милдети. Аялдарды антип көчөгө чыгарып иштештин кажети жок. Алар үйдөгү иш менен алек болуш керек. Короз уруштурса болобу деген суроо экен. Негизи балдар короз, кочкор, ушуга окшогон уруштуулар жакшы эмес. Ал махлук бичара билбейт да. Аны баягыда кордогон, аны уруштуруп зыян берген биринчиден туура эмес, бири-бирин уруштуруп. Экинчиден бул оюндар баардыгы кумар менен оюнот. Кимдин короз утуп алса ошого не берет? Акча берет. Бул кумар негизинде болот. Кумар да харам, короз учурганда корозго зыян, башкасына зыян, анан ошо менен алек болуп жүрөт постоянно. Ошон үчүн булдай оюндардан алыс болуш керек. Устаз, айыл жерлеринде деги эле Кыргызстандыбызда адам өткөн жерде өтө кыйын болуп жатат. Мал союп, жол дейт. Үн чыгарып, ыйлоо ушундайлар туурабы дейт. Туура эмес балдар, муну көп жолу айттык. Адам өлгөндө мал союу деген туура эмес. Адам өлгөн болсо, ага аны кепинде апарып койсун дейт. Мусулмандын милдети жаназа, кепин, казып көмүү. Түшүнүңөрбү? Иттибаул жанайз. Кефин, казып көмүү ушул милдети. Аны үйүнө барып жешлик туура эмес нерсе. Көп айтканбыз, бул бардыгына жайыз, кээ бир сүрөттөрдө харам болот. Бүгүнкү көрүнүштө көбүнчө харам сүрөтү балдар. Инналлазина якулуна амвалал ятама кирет. Иннама якулуна фи бутунихим нара, харам, najaiz. Ошондой эле үн чыгарып ыйлоо дейт. Ыйлоо боюнча балдар адам баласы өзүнүн жакынын жоготкондо, мусибат түшкөндө ыйлайт. Шарият буга тыйып салбайт. Ал-айну тадма, вал калбу яхзан. Көздөн жаш агат, жүрөгүнөн кайгы болот. Бирок Алла Таалага каршы чыкпаш керек, шикаят кылбаш керек, тагдырга каршы болбош керек. Бул жаш эле, бул үйлөнүш керек эде, турмуш кылыш керек эде, үй салыш керек эле деген сөздөр болбош керек. Тагдыр ал кимдики ар түрлүү. Алла Таалам бирөөгө 10 жыл берген, бирөөгө 50 жыл, бирөөгө 100 жыл. Ош тагдырга разы болуш керек. Бирок жүрөктөн чыккан ий болсо, ыйласа боло берет. Бирок аны обоңго салып, кошок кылып, тагдырга наразы болуп, Аллаган тагдырга шикаят кылуу болсо, анда najaiz болот. Мына шариятта тыйып салынат. Бул баягы суроо экен. Азыр көптөгөн окуу жай мектептерде кыз, эркектер жол кол алышып, кучакташып жүрүшөт дейт. Эми бул чоң күнөө балдар. Чоң күнөө. Кайра-кайра айттык. Эркек менен аялдын махлут талими, баягы аралаш талими ушуга алып барат. Ошон үчүн шариятта эркектин талими өзүнчө болсун, аялдыкы өзүнчө болсун дейт. Ошол эки талим кошо болгондон кийин эки махлук өзгөчө махлук бул эки нерсе. Сөзсүз түрдө ортодо күнөө болот. Эки адам болсо, үчүнчү шейтан болот деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эhtiyat кылган, өзүн сактаганга аракет кылыш керек. Ошол кыздарга, келиндерге, балдарга айтыш керек. Баягындай кол кармашып, учурашып, саламдашып, кучакташып, көрүшкөндөн алыс болуш керек. Булар бардыгы najaiz. Бул махрам аялдар, бул харам иш. Өтө чоң харам. Ушундан балдар зына башталат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде "Вала тaqrabu zina" деген. Зына кылбагыла деген эмес. Зынага бара турган жолдордон сак болгула деген. Ушул учурашуу, жылмаюу, ал менен отуруу, кучакташып көрүшүү, өбүшүп көрүшүү, ушулар бардыгы зынага алып барат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бүт бардыгы булар харам, najaiz. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.